Жаздын келиши менен айлана чөйрөнү жашылдандыруу жумуштары жанданууда. Жылдагыга салыштырмалуу быйыл калааны көрктөндүрүү иштери эрте башталды. Тагыраагы быйыл шаар ичинде көчөт отургузуу 27 мартта башталган. Жашылдандыруу муниципалдык ишканасынын кызматкерлери каралбай калган жерлерди тазалап, жаңы көчөттөрдү отургузуу менен алек. Көчөттөрдө биздин өзүбүздүн эле бүтөңүк бар, лесхозткучу калимде. Ошоктон алдырып келдик. Өткөндө Акимали паркына тиккенбиз. Башага 160 көчөт отургуздук. Көчө бойлоруна азыр отургузабыз, аз күндө жыйынтыгын чыгарабыз дагы. Эми дагы 1-2 жумага чейин ушу жалаң сулар менен иштейбиз. Андан кийин санан кайра гүлдөр болуп калат да. 3 апрель калаада жалпы ишембилик өткөрүлүп, эс алуу жайларына, парктарга көчөт отургузулду. Ишембиликте шаардын Жаңы жол чөлкөмүндөгү Алмабак паркына, МСО аймагындагы жаштар сейил багына, РТС чөлкөмүндөгү скверге жашыл карагайдын, Тяншан карагайынын жана Соснанын 117 түбү отургузулду. Шаарды көрктөндүрүү иш-чарасына ыйгарым укуктуу өкүл жана аппарат кызматкерлери, кала башчысы, мекеме жетекчилери да катышты. Жашыл аймак акциясын жерлерде өткөрүү менен райондорго азы 1000ден көчөт отургузуу тапшырмасы берилгенин Дубан башчы белгиледи. Буга чейин дагы область боюнча акимдер менен, мэр менен биргеликте ушу жашылдандыруу боюнча иш планын бекиттик элек. Ар бир райондон жок дегенде 1000ден ушул голубой элден тигип, андан тышкары башка бактарактардан түрлөрүнөн дагы тигелде пландаганбыз. Ошо иш-чаранын башаты башталып атат. Быйылкы жылы кала ичине жалпы 10 000 түп көчөт отургузуу мерчемделүүдө. Бирок мезгил өткөн сайын шаарда мал башынын саны көбөйүп, алар шаар аралап отургузулган көчөттөрдү талкалап кетүүдө. Жашылдандыруу муниципалдык ишканасынын кызматкери Тилек Шайлообек уулу шаар тургундары менен ушул өңдүү түшүнбөстүктөр көп болоорун айтат. Андыктан шаарды сыйлаган ар бир жаран жашылдандырууга этият мамиле кылса дейт. Негизи бул нарын шаар болгондон кийин ушу нарынга мал бакканга болбойт да. Көчөлөргө чыгышат, биздин корукчулар бар. Өз убагында рейд кылып чыгып турушат, бирок ошондор эле ээ бербейт. Элдер менен пикир келишпестиктер көп болот. Үйлөрүнө кармап эмет берсе негизи жакшы болмокчу. Шаарды сыйлагандык эле болуп калат да. Калага көчөт отургузуу иштерине жергиликтүү тургундар, ыктыярдуу топтор да тартылууда. Алып айтсак, Нарын шаарынын 1981-жылкы мырзалары РТС чөлкөмүндөгү балдар ойночу аянтка карагайларды отургузушуп, аталган скверди көрктөндүрүү иштерин өз моюндарына алышып, саамалыкты эстафета катары кийинки муундун өкүлдөрүнө тапшырышты. Каражатты болсо өзүбүздүн кичине немебиз бар болчу, бюджетибиз ошо менен чогултуп алып неметип атабыз. Ушу немесин жашылдандыруу, жарыктандыруусун өз моюнубузга алып, жыл сайын оңдоп түзөп, буюрса карап турганга өзүбүздүн моюнубузга алып атабыз. Быйыл облус борбору Нарын шаарын көрктөндүрүү иштери үчүн жергиликтүү бюджеттен 560 000 сом бөлүнүп, анын 300 000-ине климаттык шартка ылайык өсө турган гүл көчөттөрүнүн 15 000 түбү отургузулмакчы. Гүлзат Мокенова, Жеңиш Абдылдаев, жаңылыктар, Нарын шаары.